Бишкекте билимканалардын биринде жыл сайын өтүп келүүчү атайын арт выставкага келдик. Бүгүнкү тема бакыттын курамы деп аталат. Балдардын көзү менен бакытты кандай экенин карап көрөлүк. Анткени бул жакта балдар өзлөрүнүн бактылуулугу, бакыттын даамы, бакыттын курамы кандай болорун сүрөт аркылуу бергенге аракет кылышкан экен. Немесе сиздердин бакытыңыздар кандай курамы ойлонуп көрүңүздөр. Бактылуулукту тилейбиз дагы. Кийинки арт көргөзмөгө көңүлүңүздөрдү бурабыз. Эл аралык музей күнүнө утурлай арт көргөзмө болуп өттү. Бакыт деген эмне? Анын рецебин табууга болобу? Билимкана мектебинин окуучулары бул суроолорго жооп берип, аны сүрөттөрү жана чыгармачылык өнөрлөрү менен чагылдырууга аракет кылышты. Көргөзмөгө коюлган эмгектер түрдүү жанрларда жана стилдерде жасалган. Живопись, графика, анын ичинде компьютердик графика, көркөм кол өнөрчүлүк, дизайн, адабият, театр, кино жана башка көптөгөн эмгектер тартууланды. Выставка наша носит название «Рецепты счастья». Для каждого... Бакыт дегенде ар бир адам ар башкача түшүнөт жана өзүлөрүнө тиешелүү бакыты болот. Биз балдардын көз карашында сүрөт аркылуу бергенге аракет кылдык. Көргөзмөнүн ачылышында сүрөттөр менен гана чектелбестен окуу жайдын окуучулары өзлөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашты. Эл аралык кароо сынактарга катышып, байгелерди алып келишкен дагы окуучуларыбыз бар. Биздин негизги максаттарыбыздын бири балдардын таланттарын ар тармактан ачып берүү жана аларга туура жол көрсөтүү. В выставке был Нурлан Джунушев, это папа нашего ученика. Это ежегодная выставка. Бул жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан көргөзмө быйыл 5-чи ирет өткөрүлүп атат. Биз окуучулар жана мугалимдер менен кызыктуу кылып өткөргөнгө аракет кылып келебиз. Ар жыл сайын ар башка темаларды камтыйбыз. Бул жолу бакыттын курамы деп атадык. Чындыгында бул темага ылайыктуу абдан көп кызыктуу сүрөттөр келип түштү. Алардын арасынан тандап бул жака келдик. Ар бир баланын бакытты түшүнүүсү ар башкача экен. Кээ бирине бакыт үй бүлө, жаратылыш, мектеп, ал эми кээ бири үчүн жөн гана сүрөт. Бул көргөзмөнүн алкагында абдан жакшы тартылган сүрөттөрдү мекемеге илебиз. Здесь разная техника представлена. Көргөзмөнүн салтанаттуу ачылышы Аземинде дефиле болуп, Исхак Разаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин студенттери этно жана авангард стилиндеги кийимдердин коллекциясын тартуулашты. Ал эми Билимкана мектебинин окуучулары көрсөтүштү. Мода көргөзмөдөн кийин техникалык университеттин студенттери мектеп окуучуларына мастер-класстарды өткөрүштү. Эпатажды эле койгон, бирок көрсөңүздөр болот, мындай тоолорду чагылыштырган. Анан кыргыз элимдин ушундай бир эрктүү экенин көрсөтүп турат. Авангардный коллекция болуп эсептелинет. Авангард негизи бул бир идеяны эле көргөзөт. Коллекция жүндөн жасалган, ал ичинде мындай основасы катары жиек кеземеси иштелген. Ошондуктан кийгенде эч кычтырбайт, денеге жагымдуу болуп турат. Жана мындай салмактуу көрүнгөнү менен аябай жеңил. Көргөзмөгө коюлган эмгектердин бири 1000 турна инсталляциясы болду. Ал оор дартка чалдыккан балдардын ден соолугуна жана аларга көңүл буруу максатында уюштурулган. Экспозицияда оорулуу балдардын чыгармачылык иштери да коюлган. Келген каалоочулар бөбөктөр жасаган эмгектерди сатып алып, балдарга колдоо көрсөтө алышат. Эрдиктин кутусу орнотулган, чогулган каражат балдар хосписине жардам катары жумшалат. Бүгүнкү выставкада 1-чи класстан баштап 11-чи класска чейин окуучулардын сүрөттөрү бар. Сүрөттөн башка реабилитационный онкологический центрда келгендер сүрөттөр бар. Онкологический центрдин балдарга арналган 1000 журавликтер бар. Бул журавликтер батыраак айыгыш үчүн билдирет. Жок, бардык окуучулар 1-чи класстан баштап 10-чу класска чейин биз мектебибизде отдельный кружоктор бар. Арт проект, дизайн. Ошол кружоктун ичинде болгон балдар баарын жасашты. Журавликтерди, сүрөттөрдү, открыткаларды. Экология ооруга чалдыккан бир жапондук кыз 1000 турна жасаса, аягып кеткенден үмүт менен жасаганда, анан тилекке каршы
600 эле жасап калган, бирок аны коюп жерге берип жатканда достору, туугандар, тааныштарды ошо историяны угуп 1000ден ашык турнаны жасаганда, анан дүйнө жүзү боюнча ар бир жылы 11-августта ошо 1000ден ашык турналарды жасап жатышат. Себеби ошо балдарыбыздын ден соолугу үчүн болсо экен, сакайып кетсе экен деген үмүт тилек менен. Көргөзмөнүн дагы бир темасы экологиялык маселелер. Алар көргөзмөдө кагазды кайра иштетүүгө чагылдырылган. Көргөзмөгө билимхана мектебинин окуучулары, жапон тили мугалими жана жетекчилиги менен бирге өз алдынча иштетилген кагаздар жана андан жасалган эмгектерди коюшкан. Мындай кызыктуу көргөзмө жарманки 20-майга чейин уланат. Каалоочуларга кирүү акысыз. Алтынай Шайдулдаева, Эсен Үсенов, Таңкы СТВ.